Жалпы көршілерге салам айтабыз. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүбүз. Кайрадан буйрсамдаке сонун шоунун түз эфиринде сиздер менен амандашып жатканыбызга чын жүрөктөн кубанычтабыз. Бардыңыздарга ысык салам айтабыз. Сиздер күткөн, сиздер сүйгөн музыка телеканалында кайрадан сон шоу программасы бир гана жанга жакын ырларды сиздерге сунуу менен алек. Ал эми алдыңкы бир саат сиздерди болушунча кызыктуу маектагы күтөт деп айта алам. Ал эми кызматта болсо Эмир жана ошондой эле эфирди сагынып, зарыгып келип калган мен Айзада бүгүн бир саат бою сиздердин алдыңыздарда кызматта болобуз. Ошол эле учурда ар бир эфирге чыккан сайын ой Эмир чыккан сайын эле тааныша бересиңби деп айткандар да болот болуш керек да. Бирок мен таанышкандан да тажабайм, анткени эң акыркы алып баруучу биякта мен турбайм бе, жаңылардан. Ошол эле учурда силер менен бүгүнкү берүүдө түз эфирде биринчи жолу кызматташып атабыз. Мен атым Эмир. Кубанычтамын. Таанышканыма кубанычтамын. Мен дагы буга чейин бир гана радиодон үнүн угуп, ой керемет үн экен го деп суктангандар аябай көп болгонбосо, ошолор катарында мен да бар болчумда. Андан кийин жарыктап эле тиреден чыгып эле сонун алып баруулар тартуулап, сонун бир керемет баягы шоу программаларда өзүңөрдүн кызматыңарды көрсөткөнүн көргөндө, бул да сонун жараштыр деген бир өзүмдүн бир айтылган комментарийлерим бар болчу да. Чоң рахмат. Кубанычтамын бүгүнкү күндө чогуу кызматта турганыбызга. Чоң рахмат, жакшысыздар го. Буюрса сиз экөөбүз жакшы иштешип кетебиз. Мыкты эфир күтөт. Сиз болсо эч кайда алыстабаңыз, ардактуу көрөрман. Эмир менен Айзада бүгүн биринчи ирет чогуу алып барып жатабыз. Эми сиз бизди миңинчи ирет көрүп жатасыз. Андыктан жакыныраак келиңиз дейли. Жалпы көрүүчүлөрдү биз менен бирге болсун суранабыз, өтүнөбүз. Биз болсо азыркы учурда сөз түрдө салып айланган эле биз кайра музыкага коебуз. Кайрадан музыкадан кийин биз сиздер менен кайрадан амандашабыз. Бул биринчи музыка Менюра Рахимжановадан «Шок кызмын» деген чыгарма болсун. Бир гана мыкты музыка менен кубандырган сон шоу программасы өз ишин мына баштаган турат. Бизде коногубузда келип калган бир гана жагымдуу ырлар менен көптөгөн инсандардын жүрөгүн багындырып келе жаткан өзгөчө үндүн, сулуу жүздүн ээси Тима Мукашев. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Барыңыздарга ысык салам. Ысык салам. Мына ошол сонун шоу берүүсүндө түз эфирде бир саат бою сөз түрдө сиздердин кызматыңыздарда болот. Ушул ысык саламды кабыл алыңыздар. Ошол эле учурда бизден дагы, анан коноктон да кабыл алып, ошону сезип бир жыргап отуруңуздар. Үйдү ысып атса дагы ысык салам бересиңер го деп сүйлөп атышат болуш керек. Эч нерсе эмес. Мына ошол ысык тема боюнча сүйлөшөлү. Мына ошол ысыктык боюнча, жай боюнча сүйлөшөлү. Тима, бүгүн берүүбүздүн башын мен ырчы Тима менен деле аябай көп маектешим келбей эле да. Бир башында мен маектешим келип атат ба, Тиманын бала чагындагы босчаң болуп көчөдө ойноп жүргөн Тиманы мен да элестетип бир сурам келип турат. Ошол эле учурда жалпы угармандарыңарга кызык болуш керек да. Ошол кезде Тиманы айтып берлечи, сүрөттөп берлечи. Кандай болду эле балалык? Эми кичинекей балалык чагымда өтө тентек шок бала болдум. Балалык чагым ошол Нарын областына караштуу Атбаш районунда чоңоюп калдым. Мен бул жакта, ал жакта болуп көбүнчө 4-классыма чейин, 5-классыма чейин ошол Атбашта чоңоюп калдым, айылда. Анан аябай тентек бала элем. Чоң атамдын колунда чоңойгондуктан. Мисалы, тентектиктин мындай бөлүнөт болуш керек да, мындай тентек. Кандай тентек? Мисалы, Кандай иштерди кылган тентек? Суу кылба деген нерсени кылат элем. Жазаба деген нерсени жазайт элем. Жаза деген нерсени жазабайт элем. Ошондо сизге бир нерсе кылдырыш үчүн андай жасаба Тима деш керек болчу экен. сизге үйдөгүлөр айткан эмеспи? Тима, сен ырдаба депчи. Жок, мен ырдайм деп. Ошондой эле болгон. Башында. Балалыктан азыр ырчылыкка келеликпиз, тентектик боюнча мисал келтирип. Эми мен чоң атамдын үйү бар, анан ал жакта чоң папамдын үйү бар да. Ошол мен чоң мамам багып чоңойтуп калган кичинекейинде. Ошондо азыр кээ бир көрөрмандар үчүн чоң папа, чоң мама деген кичине түшүнүксүзүрөөк болуп калат. Ошон үчүн айтып кетсек. Чоң папа мен өзүмдүн атамдын байкеси да, журт туган байкеси. Аялы болсо мен ошо мамам да, чоң мамам. Жеңе, мындайча айтканда жеңе, бирок чоң мама деп айтасыз. Анан ошол кишилердин 3 айынан баштап ошол кишилердин колунда чоңоюп калдым. 3 айдан баштап? Кичинекей эмыркай 3 айдан баштап. Ошол кишилердин колунда чоңоюп калдым. Анан ал жакта башка бир туугандарым бар да. Ал жакта өзүнчө 5 бир тууган. Анан ал жакта байкем бар. Анан бир нерсени кылмыш кылам, катып койгон конфетти урдап жеп алам. Анан кыйкырат да, темирлаган деп кыйкыргандан чыгып алып чоң атамдын үйүн көздөй качам да.
Ошондой тентек болчумун. Көчөдөн көп учурда балдар менен урушат элем. Анан таш менен же бирдеме менен чабып, чоң атама качып келет элем. Демек, тема кичинекейинде шок тема болчу экен да, э? Ооба, шок. Качан гана созулуп калды? Кийин эле акылыбыз Канча жашта? 5-6 класстарда. Анда деле акыл эс кирген мен анда деле баары бир тентек болуп эле жүрдүм. Бир жылдай эле алды окшойт. Жош болуп калган. Паспортуңарды карап туруп уят мен. Чоңоюп кеткен турайм. Ошондой. Ал жош болуп токтолушка сүйүүңүздүн мелодиясы себепкер болду же эмне болду экен? Жок, андай деле себеп болгон жок. Андай деле көп чоң себеп болгон жок. Өзүбүз эле уже 30га жакындадык. Кичине токтолуп алды. 30 жашта бул жаңы гана жашоонун башталышы дегендей. Же жанагы сүйүүнүн мелодиясындагы ноталардын ээси мындай токтоо мырзаларды жакшы көрөт экенби? Ошондой окшойт да. Ошол боюнча сүйлөшөлү. Ооба, ошол боюнча сүйлөшөлү. Жаңы ырыңар кут болсун. Репертуарыңарды баягы толуктап кезектеги баягы угармандарыңарга жарыяладыңар, тартууладыңар. Ошол учурда баягы мыкты комментарийлерди дагы окуп калып атсаңар керек. Анан сүйлөшөлү. Эмне болгон мелодия? Ооба, кут болсун, биз дагы кошулабыз. Чындыгында мыкты ыр болуптур. Рахмат. Булардын автору Зарлык Камбаралиев деген досум. Бул чыгарманы ошол жигит жазган. Анан биз эми ошо студияда Зарлык Камбаралиев, Алтынбек Сооров болуп чогуу дос болуп чогуу иштейбиз. Айганы Шабдиева бар ал жерде. Анан ошол менин голосума мындай жараша турган ырларды ошо Зарлыктар тандап берет десем болот да. Мисалы, могу ырды жаздым, аны угуп көрчү, сенин голосуңа жарашат деп мага угузат. Анан эгер мага ыр жагып калган болсо мен ырдайм да, аткарам. Ошонтип эле бул чыгарманы Демек өзүңүз тапшырык кылган эмессиз? Жок, бул даяр ырды мен угуп калып, жактырып аны ырдагам. Бирок айтып коюшат го, ошол даяр нерсени дагы көрүп жаткан көрөрмандарга жеткириш үчүн сөзсүз түрдө жүрөктөн чыгарып ырдаш керек деп. Эгерде жүрөктө жанагы эле мелодия болбосо каяктан ал жүрөккө жетет? Ал ырда жашаш керек да. Ооба, Жашаш керек. Эми ал ырды баягы кандай жазса ошондой эле ырдаган жокмун да. Мен ырдап атканда мен подачам менен ал башкача болуп чыгат да, баары бирчи. Сиздин сүйүүңүз менен чыгат да, э? Баары бир. Ошол сүйүүнү сурап атабыз, Тема. Жашнакай эле айтсак эле кайра мындай айланып кетесиз. Ачыгын эле айтыш керек, определенно бир адамга арналган эмес, кандайдыр бир кызга арналган эмес. Буну ошол жалпы эле өзүм баягы репертуарыма кошоюн деп эле аткаргам сөзүн ачык. Болуптур, макул. Ыргоо жалпы көрөрмандарга, угармандарга арналсын. Ал эми жүрөгүңүз кимге арналган? Жүрөгүбүз азырынча арналган элек эч кимге. Тима, ушул сөзүңөрдөн кийин биякта турган кыз чыгып кетти, көрдүңөр, э? Тамашалап, э? Ал жак менин жардамчым, мобилограф деп коебу азыркы учурда. Азыр заман талабына ошондой жараша ошондой иштеш керек экен. Инстаграмга салып, ошол себептен эле карындашыбыз болду. Демек, азыр жүрөгүңүздү эч кимге арнаган жокмун деп атасыз. Канчалаган кыздар көрүп турат. Анан азыр үйгө барсаңыз эшиктин алдында күтүп турбайбы? Жеңелерибиз дегендей. Андай болбойт. Болбойт, э? Ошон үчүн залга баратпайм деп кыздар. Мага анда жүрөктүн талабына жооп берчү кыздар кандай? Эми аны билбейм, ар бир адам өзүнө жараша. Сизге башкалардыкы кереги жокпу? Сиздикиге да. Ооба, менден эле сураса болмок, мен жооп бере бермекмин да. Тима, бирок конокто силерсиңер, Тима. Аны эми айтып бере албайсың. Аны сезиш керек деп ойлойм. Адам кандай сезим болот ошондо? Сен барып көрбөйсүңөр ошондо мүмкүн болот мен. Мындай жакын эле турабызбы да? Жана жакыныраак отурсам алыстатып коюшпады. Сезип көрөйүн дегенде. Тамаша. Азыр деле кечембиз. Ар бир адам ошо сезим, ошон үчүн сүйүү деп аталат да, бул бири-бирин сезиш керек да, анан мага мындай бою мындай же болсо келбети мындай кыз деп айта албайм да. Бирок эми ошол эле учурда эмир сиз кошуласызбы билбейм, ар бир эле инсан биринчи жүзүн көрүп, анан жан дүйнөсүнө өтүп, анан сезимдерге кетет го. Же кандай?
жан дүниеңді бетіңе чаптап алшы деген. Мен ушул сөз укканда жок мага дегенiniz чыгат, мунуз чыгат десе, анда жан дүниеңди бетиңе чаптап албайсың деп бирөөнү тамашалап айткан сөз бар эле да. Эми ар ким баргандай болуш керек. Бул жерде баягы таңгулап деле Тиманы кыйнагандан алыспыз. Эң башкысы жакшы жаңылык күтөбүз. Ар бир чыгармачыл инсандын чыгармачылыгын көрүп келип ошол эле учурда угармандар тараптан дагы бул качан үйлөнөт болду экен, кайсы кызга болот болду экен, кандай кызга болот экен деген дагы бир кызыгуусу болуп болуш керек. Анын баарынын астыда көрүп жатарбыз. Алдыда. Ушул жылыбы? Эми Кудай билет. Балким ушул жылы, балким билет экен. Бул нөтөрдө биз анда дароо эле жагымдуу ырга кезек берели анда достор. Жагымдуу ырга кезек беребиз. Бул Тиман Мукашевдин Ардагым чыгармасы болсун. Көрсөтүүбүздү улантабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Бизге жаңыдан кошулган болсоңуз, эске салып кетебиз. Бүгүн бизде ырчы Тиман Мукашев конокто. Мана жакшы, бара жакшы. Сон эң сонун. Көнүшө баштадык буюрса, Эми көнүшкөндө бирөккө берибиз бүтүп калыптыр. Ошон үчүн бат-баттан маектешели да. Азыркы учурда негизи жайында, эми чыгармачылыкта жүрөбүз да. Көп ырчылар менен баягы маектешип жүрөбүз, анан чалып эле байланышсаң эле мен тияктай салып жүрдүм эле, бияка кетип бараттым эле, тияка кетип бараттым эле деген сөздөрүн угуп калабыз. Тима бул учурда шаарда экен. Качан эс алуу? Эс алуу августтарда го. Азырынча ошо чыгармачылык менен эле катуу киришип, алектенип аткан учурум. Бирок биздин билишибизче, буга чейинки жылдары жыл сайын, жай сайын көбүнчө көлдө болчуңуз эле го. Быйыл кандайча Бишкекте калып калдыңыз? Эмне болуп калып калдыңыз? Быйыл иштейин деп чечтим. Кимдин айтканы менен калып калдыңызбы? Баары эле ошол жака. Быйыл иштейин деп чечтим. Быйылкын да план толтуруп коюп турмун. Былтыр жайлай жүрдүм көлдө. 3 ай бою. 3 ай. Эми ортодо барып келип аттым, көбүнчө көлдө жүрдүм да. Ошол быйыл болсо иштеш керек деп биякта жүрөм. Августтарда буюрса барып келем көлгө. Кандай эс алуу жагат Тима? Негизи эс алуу, тынч эс алуу жагат. Кандай тынч? Мен даже үйдө деле жалгыз болсом эс алам да. Эч ким жок болсо, өзүм жатып, тынч болсо ошондо эс алам. Анан бир жака мисалы көлгө деле барганда тынч болсо эс алам да, анан клубда же болбосо көп адамдар менен бака-шака болсо мен эс албайм, башым ооруп, чарчап келем да. Ошондо макул, 90 күндүн 10 күнү Бишкекте болуңуз, 80 күн көлдө эмне кылып жүрдүңүз анда? Тынчтыкта эле жата бердиңизби? Көлдүн жээгинде эле. Толкундоо эле жаттым көлдүн жээгинде эс алып. Эми өзүмдүн ал жакта дагы өзүм жеке жумуштарым бар. Ошол менен алектенип эс алганча жүрдүм. Ошол учурда сөз түрдө биз баягы көрүүчүлөргө эскертип кетүүчү сөз бул экрандагы жазылган номерлерге сөз түрдө байланышып, чалып бүгүнкү коногубузга Тиман Мукашевга чыгармачылыгына бир ийгилик каалоо менен бирге өзүңүздүн сурооңузду да берип алсаңыз болот. Ооба, балким кызыктырып жүргөн сурооңуз бардыр, андыктан ардактуу көрөрман, биз сизди сөзсүз түрдө күтөбүз. Анан сизге кайрадан кайталы. Азыр мисалы үчүн Кыргызстанда көптөгөн чет өлкөдөн келген туристтер бар. Анан Кыргызстандын кайсы жерлерин көргөзөт элеңиз? Башка жактан келген туристтер үчүн. Кыргызстандын тоолорун көрсөтмөкмүн, нарын жакты көрсөтмөкмүн. Ат башыны албетте. Ат башынын каягын? Ат башынын Жол богошту, Туюк богошту. Уруңуз кайсы ошол ат башыны деген жерлер бар. Мен негизи чоң урубуз Черик. Бир урудан турбайсыз. Бирок мен ат башын. Мен кете берейин анда. Мен силер жакшы отургула, эфириңер көңүл улансын. Мен Чериктер алып бара берсиңер. Ошол жакты көрсөтмөкмүн, себеп дегенде туристтер келгенде элдин баары эле көлгө алып барат. Же болбосо ушундай бир өтө белгилүү жерлерге алып барат, бирок эч ким барбаган, көрбөгөн сонун жерлер бар. Негизи Кооз, Арча, Токойлор, Ат башыда ошол жака алып бармакмын. Азыр эми бара-бара дагы өнүгүп жакшы болуп келатат. Ал жактарга боз үйлөрдү тегип, мурда андай жок болчу да. Туристтерди кабыл алып ал жакта эле азыр аябай эле өнүгүп калыптыр. Мен жакында эле билдим аны, Босого деп Инстаграмдан көрүп калдым, ачып койгон экен. Ошол кооз кылып, аябай сонун кылып коюптур, көрүп алып чындыгында сүйүндүм да. Эгер туристтер келип менден сунуш кайка барып эс алсак болот деп сураса, дароо эле ат башына алып бармаксыз. Алып бармакмын. Башында Тима айтып кетти го, баягы кылба деген нерсени кылчумун депчи. Анан ошол эле учурда тамашалап атеңиз ырдабаа деп айтса экен да, сиз ошончо ырдабасаңыз керек деп айтпадымбы? Айтты беле ушундай. Тима, ырчылыкты эмне кыласың деп айтышты эле. Эми башында ошондой болгон да негизичи.
башка эле жумуш кылбайсың ырчылык менен эмне кыласың депчи. Анан эми тапшырсаң тапшырып көр, балким өтүп кетсең анда ырдай бер деп ушундай болгон да. Ырда деп мындай эме болгон эмес да. Ырдава дегендер дагы Өтө строго ырдава деп деле болгон эмес. Болгон ошо атам бир аз айткан. Может башка эле кесип тандайсың депчи. Ошо. Азыр мисалы үчүн Тимам Мукашев ырчы болбогондо кайсы кесиптин ээси болмок? Анда милиция болмокмун го дейм. Эмне себептен? Себептегенде башында ошондой ойлор болгон. Мурда кичине спорт менен машыгып жүрүп, анан досторум бардыгы ошо физкультурныйда военный жагында окучу. Анан мен дагы ошентип Күреңкеевке тапшыра электин алдында мен дагы ошентип ойлонуп жүргөм да, ошол жака тапшырып, военный жака кетип, же болбосо милицейскийде окуп, анан ошо органда иштейм деп ойлочумун. Азыр ушуну биз улуттуу Тимирланды көрмөк экенбиз да. Формачан деле ырдасаңар сон жарашмак болуш керек. Азыр деле кечемес болуш керек да. Эми азыр бир жагынан эки тоонун чөбүн эңсеген ички ачка калат дечи эле. Канчалык максатына жетти Тима? Бир убакта кыялданып, бир убакта амбиция, аябай күчтүү болчу да, жаңы окууну бүткөн кезде айрыкча. Ой мун тирем, тигин тирем дегенде анан Казанга түшкөндө өзүрө көрсөтүп аткан. Эми мен укмуш баягы максатыма жетип, мега хитырчы болуп, жылдыз болдум деп айта албайм. Бирок менин кандайдыр бир деңгээлде өзүмдүн чыгармачылыгым бар, өзүмдүн баягы ырларым бар, мен өзүмдүн угармандарым бар. Болгондо да жакшы деңгээлде деп ойлойм. Себеп дегенде баягы менден таанымал ырчылар турса деле көп учурда жок сен ырдашың керек деп чакырган учурлар көп эле болот да. Чоң баягы музыканы түшүнгөндөр, байкелер, эжелер ошол көп жакшы сөздөрүн айтып, кандай десем, баягы билип турам да өзүмдүн баягы чыгармачылык түз жолумда кетип аткан. Эми бат эле боло калбайт экен да. Бир күнү болсо бир күнү акырындык менен. Акырындык менен. Азыр аркамда Кудайга шүгүр Тимам Мукашев десе, баягы элдер ырчы катары көрөт. Ушундай өзүмдүн атымды, жолумду түздөп салып алдым деген ойдомун. Баягы не зря да баягы көчөдө деле жөн эле жүрүшпөйбү азырчы. Мен мисалы жүрсөм, ырдабай жүрсөм деле жүрө бермек эч ким болупчу. Эртең аркама из кала тургандай, Кудайга шүгүр Тимам Мукашев деген атым бар, сапаттуу ырларым бар. Баягы алапай шалапай ырларды ырдабайм. Ачык эле айтышым керек. Көп баягы ошентип сурап калышат да, эмне үчүн ушундай ырларды ырдайсың деп. Мен ырды аткарарда, ырга дагы, клипке дагы сапат жагына көрүп жакшы баягы жакшы чыкканына көбүрөөк иштегенге аракет кылам. Себептен бул эртең аркабызда тарых. Анан чыгармачылыгым бар. Аны аздан болсо дагы түптөп келатам, дагы да түптөйм. Буюрса, алдыда бир өзүмдү чоң Кыргызстанда орду бар чыгармачылык Тимам Мукашев деп алдыда өзүмдү көрөм. Буюрса. Анан жогоруда айтып калдыңыз, бир гана сапаттуу ырларды ырдайм депчи. Анан ыр сапаттуу дегенге жооп бериш үчүн кандай болуш керек? Дегеле сапатсыз ырды менен өздөп кетпейсиз баа үчүн? Сапатсыз кандай болот? Сапаттуу кандай болот? Анан эстрадабыздын канча пайызы сапатсыз ырдайт деп айта аласыз? Эми ачыгын эле айтыш керек. Мындай сапатка көңүл бургандар азыраак эле чынын эле айтыш керек. 100%дын канчасы мисалы үчүн? Бир 100%дын бир 30% сапатсыз деп ойлойм. Сапаттуулар басымдуу экен анда? Басымдуу. Эми азыр бара-бара жакшы болуп баратат. Барган сайын конкуренция болуп күчөп, жакшы ырчылар, жакшы нерселер жазып атат. Айрыкча кечээки фонограмманы жоюп салгандан кийин сапаттуулар аябай эле чогулуп калган. Аябай эле. Анан болбой эле фонограмманы эле ырдап атышат негизичи. Анан бирок кадимкидей иргелип тандалып калды деп ойлойм. Бара-бара мындан да жакшы болот. Ал эми сапатсыз деген ырларды кандай деп айта аласыз? Эми бул жерде үн жаздыруу, аранжировка жазуу, сөзүн, обонун бир ыр мисалы элдер 3 мүнөттө же 2,5 мүнөттө окуп коет, оңой эле экен деп, бирок анын аркасында чоң түшүк турат да. Чоң түшүк анан каражат дагы турат да. Анан кээ бирөө баягы экономдошу мүмкүн же
аранжировкасы сапатсыз болуп калышы мүмкүн. Же баягы үн жаздырган студияны сапатсыз кылып коюшу мүмкүн. Ошол жактарын айтам да. Мисалы, клипти деле кээ бирөө даже телефонго деле тартып YouTubeга салып коюп атпайбы. Ошондой клиптер деле бар да, чындап керек. Мен ошол нерселерди мен сапатсыз деп ойлойм да. Эми эмгекти баалабайт деп атпайбы? Эмгек бааланганы түйшүк көбүрөөк деп атпайсыңарбы? Артында бүт бардык процесс. Анан 3 мүнөттү батарея угуп коюшат депчи. Бирок ошол 3 мүнөт 100 жылга бир тетелемдей өмүрүн узарткандай эле жакшыр болсочу. Ушундай сезим калтырат го. Кээ бир адамды жыргатат, кээ бир адамды ыйлатат. Бир мындай мени тапты дейт го, өзүн көрүп алат го. Анан ошол чыгармаларды угуп туруп, чын эле баягы эмгектен келген көрүнүп турат да. Тима, чын эле мындай нерсе мага кызык да. Мен өзүм театрда окугам да. Анан театрда окуганда театрдын тарыхы деген бир китеп бар да. Ушундай жазып чыкканда театрдын тарыхын. Анан мага кызык боло берет да. Ушул ырчылардын тарыхын жазып чыккан киши болду экен. Анан жазса кандай кылып жазмак болду экен. Ошондо мен азыр силерге каалам. Эгерде ошондой киши табылган болсо, эгерде ошондой киши чыга турган болсо, кичинекей мындай 3-4 сүрөтүңөр менен ошондо мындай өмүр баяныңар жазылып кылган эмгегиңердин баардыгы ошол жака тиркелсе экен, чын эле. Эмгектене бергиле, талыкпагыла, иштей бергиле, ийгилик чыгармачылык чындыгында. Бул сөздөр, ардактуу көрөрмандар, жөн жерден айтылган жок. Себеби дегенде азыр ушул мүнөттөрдө биз Тима Мукашевдин ырын биргеликте уга алабыз. Кайсыл ыр болот ошондо? Сүйүмдүү мелодиясы деп аталат жаңы чыгармабыз. Сүйүмдүү мелодиясы. Анда сахнага узатабыз. Ооба, сахнага узатабыз. Кол чоңор менен сизди сахнага узатабыз. Ал эми көрүп жаткан көрөрмандардын бардыгына айтып элек, сиздин да сүйүүңүздүн мелодиясы эч качан өчпөй, ар дайым жаңырып турсун дейбиз. Ооба, сүйүүнү мелодиясын, ар кимдин сүйүүнү мелодиясы ар кандай болуш керек, Ооба, ар кандай болуш керек. Азыркы учурда мен дагы ушуларды угуп туруп, өзүмдүн сүйүүмдүү мелодиясы кандай болду деп элестетейин. Ошол учурда сиз дагы элестетиңиз, чогуугалы. Çırayı çürük Şair kız caydarım önüz Haç kaçın surabay turu Kaldın kocuruk ötünüp Köngüldü dizilet 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 tatlım İzlegen seneleng baktım Sen bana çınevek suyu beri Çürüktün çeginen başladım Çoğutkun eskisi yasın Çürüktün taptın uyasın Koyun oysun murda bilgende Suyumdun melodiyasın Köngüldü dizilet tatlım İzlegen seneleng baktım Sen bana çınevek suyu beri Çürüktün çeginen başladım
Барекелди, үнүңүзгө береке дейли. Чындыгында жан дүйнөгө жакын экен. Жактыбы? Жакты, дароо эске калчудай, эске сакталып калчудай, ар дайым жаңырып турчудай экен, кошмасызбы? Ооба, баягы мындай ырлар бат эле жатталып, бат эле кулакка сиңип калгандай эле болот го мындай. Азыр уксак кайра эле кайталап чоңурдай беришүүдөй эле мындай ыр болуп тур да. Бат бизге жакын тематика экен да, жалпыбызга. Буга чейин угуп жүргөндөй эле. Ооба, угуп жүргөндөй эле. Ошол эле учурда эми мына ошондой ырлардын да бир катарын толуктап биз бир видео клип көрөлү. Андан кийин кайра берүүбүздү улантабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Азыр болсо биз Аяз Адырованын Суктанам чыгармасын чогуу көрөлү. Суктанамын жап-жашыл айланага укмуштай жаз көркөмү теңелбес ага гана тартынбай бери карап күлчү жаным кучактап жүзүңдү сөчү жаным түбөлү күлүм болуп жүрчү жаным ай тартынбай бери карап күлчү жаным кучактап жүзүңдү сөчү жаным түбөлү күлүм болуп жүрчү жаным аралап жаш жиберди келесиң сен жаныма сезимиң уялыңкы сезилет мага гана тартынбай бери карап күлчү жаным кучактап жүзүңдү сөчү жаным түбөлү күлүм болуп жүрчү жаным ай тартынбай бери карап күлчү жаным кучактап жүзүңдү сөчү жаным түбөлү күлүм болуп жүрчү жаным тартынбай бери карап күлчү жаным кучактап жүзүңдү сөчү жаным түбөлү күлүм болуп жүрчү жаным Милая Кани, я безумно буду рад, если вы станете спутницей моей жизни. тартынбай бери карап күлчү жаным кучактап жүзүңдү сөчү жаным түбөлү күлүм болуп жүрчү жаным ай тартынбай бери карап күлчү жаным кучактап жүзүңдү сөчү жаным түбөлү күлүм болуп жүрчү жаным гүлчү жаным Ар бир үйгө өзгөчө майрам шаң тартылган музыка телеканалында Сон шоу программасы уланууда. Эгерде сиз жаңы гана бизге кошулсаңыз, эске салып өтөлү, бизде болсо конокто Тима Мукашев. Дагы бир рет көргөнүзгө кубанычтабыз көрөрмандар менен. Мен дагы деп койгула, мен айтып кабатпайм. Ошондой темпмен келдим. Кубанычтабыз дегенден башка дагы эмне керек эмеспи? өзүңөр кубанычыңарды айтып берели, мен кубанычтан эмесмин. Мен дагы аябай кубанычтамын. Чындап. Болду. Тима, жогоруда силер айткандай эле баягы сапаттуу, сапатсыз деп анан бир аз болсо да мындай электеп кетпедикпи? Анан
сапаттууларды сүйлөшөлү да. Сапаттуу ырчылар деген көбүнчө каалап кетет го. Көбүнчө баягы самап кетишет го. Мен ушундай конкурска катышсам экен, тигинтсем экен, мынтсем экен, Кыргызстандын атынан чыгып келсем экен дегенчи. Анан ошондой каалоо силерде деле убагында аябай күч болчу да. Ооба. Айрыкча баягы Кыргызстанда өткөн алтын үндү жеңгенден кийин дагы мындай өзүңөргө ишенүү. Албетте, ошол кездерде мен Кайсы жыл эле? алтын үндү 2013 2013. уттум. Ал республикалык кароо сынак. Анда сиз канчада элеңиз? Мен анда 18-де болчумун. Анан ал жакта катышкан конкурсанттар бүт баары жакшы вокалисттер, жалаң консерваториядан келген, Бибисара Бешеналиевадан келген, Күрөнкеевден келген жакшы вокалисттер бар болчу ал жакта. Анан катышуучулардын саны көп болчу. Канча? Башында катышып атканда ал жакта калп айтпасам 200дей бала бар болчу. Анан ошондон иргелип 30'у калып, анан 20'сы калып, анан финалда 10'у калып, анан ал жактан гран-прини уткам. Ал кезде ошол конкурстун баягы аты дагы күчтүү болчу да. Азыр мисалы конкурска көп эле барып келип атышпайбы, даже барып голос тутуп келсе деле эч ким көңүл бурбай атпайбы. Ал кезде Кыргызстандын ичинде конкурс тутуп алсаң эле о дешчү да, эмнеге экенин билбейм. Азыр же интернеттин заманы болуп, ал нерсеге көп көңүл бурулбай калдыбы билбейм. Биз ошол конкурска барсак, конкурска катышсак деп ушинтип аябай кыялданчубуз. Азыр эмнегедир анын баягы өтө деле мурункудай мааниси жоктой сезилет да мага. 10 жылдын ичинде ушундай өзгөрүп кетти да анда, баягы элдин кабыл алуусу, элдин уусу. Бизде деле мисалы мына өтпөй калбады, Make in Asia деген, Кадыр Төөн деген чоң конкурстар, эл аралык конкурстар өтүп турчу. Азыр мына бара-бара эч кимдин кызыгы жок, өтпөй калды. Дүйнөнү дөңгөрөткөн Димаш деле келип, ошол Кадыр Make in Asia'ны утуп кеткен. Ошондой болчу да, азыр болсо карасаң конкурска эч кандай кызыгуу жок. Элдер конкурска барып келиптир деп эле коюшат да. Азыр мен мисалы көп эле көрүп жүрөм өзүм азыркы учурда деле барып келгендердичи. Голосто деле мына биздин мекендештерибизден канча бир эмес бир канча бар да. Финалына чыгып, утуп деле келишти. Анан мындай аябай бир дөңгөлөп кеткенин көргөн жокмун да. Азыр сиз мына ушул себептен улам барыңыз келбей атабы же сунуштар азыракпы же кандай? Жок, эми ал сунуш болсо карап көрмөкмүн. Азырынча сунуш деле жок ал жөнүндө. Фестивалдар, баягы былтыр мурдагы жылдары Түрксой уюму чакырып катыш деп ошон сунуш түшкөн. Анан мен уже макулдук берип кетейин деп атканда жанагы эме болуп калган. Карантинге байланыштуу концерттер атмен болуп катышпай калганбыз да. Аны силерге эфирге келгенде эле айтып берсем керек эле. Ошол жөнүндө атайын. Башка алпарчылар болсо. Ошол анан азыр эми болсо барып кое бермек. Ишенүү барбы өзүңөрдө? Эми даярданса болот. Ал конкурска катышарда любой адам барып, мисалы, 1 ай калганда, 2 ай калганда чыгарманы тандайсың. Ырдоонун деле баягы распевка керек, тамакты даярдап күндө барып тренировка кылып, тамакты даярдаса, конкурска даярданса болот да. Ал жерде распевка кыласың, мугалим менен отуруп даярданасың 1 ай алдын. Ырлардын баарын тандап, ошол ырды кайра-кайра ырдап, мугалимдер бул жерден нотаны фальш кетирип атасың, туура эмес ырдап атасың, аны оңдош керек деп ошентип даярдап конкурска барганча жанагы ырларың уже бышып калат да. Анан чыгып туруп бышып калган баң бастырасың. Даң эмескен баң экен. Баң. Кандай бир чектөөлөр барбы, балким кандайдыр суусундуктарды ичпеш керек же, башка бир нерсе кылбаш керек деген айтып. Бар, албетте, конкурстун алдында көбүнчө. Мисалы үчүн үнүңүзгө терс таасирин тийгизген. Күн өтө ысыкта, баягы холодильникте турган муздак сууну ичпеш керек да, негизи эле. Бул тамакка мен ичсем сразу тамагым кармайт да, ооруп калат. Анан семечка чага албайм. Семечка чаксам дагы тамагым кармап калат. Үн бүтүп калат дешет, Ошо мугалимдерибиз дагы чакпагыла деп, орех, мисалы аларда семечкада билинбеген менен ал чаң көп болот экен да. Анан тамакта связкабыз бар да, ал жука эле эт болот да. Анан ал жерге кичине баягы инфекция же чаң семечканын бир нерсеси туруп калса, үнүң бүтөлүп чыкпай калат да. Тескерисинчи көрүп жаткан көрөрмандарга да жакшы лайфхак болсун, үн жакшы чыгыш үчүн эмне кылыш керек?
андай өтө деле бир нерселерди кылбайм, жумуртка Азыктар жебелеп кылбадык койсо. анан жумуртка ичкиле, анан күрүч жегиле деп айта албайм чынында. Кандай болот го кээ бир учурда мына ырда тима дегенде үнүңүз чыкпай калгандачы. Болот ошондой дагычы. Үйдө жатып ваннада ырдасаң укмуш ырдайсың да. Ваннада ырдаш керек эле дайыма. Ваннада мен деле жеке концертимди бергем. Ваннада аябай мен аншлаг болгон концерт. Жонуп чыкчакты бир 20-30 ырдап чыгасың да. Ошондо канча убакыт Атысында жерге келгенде ырда десе текстин унутуп каласың го. Болот андай үчүн. Жок, Тима, жаш курак деген бар да. Дагы бир канча жылдан кийин жаш куракта тура келбей калат да, баягы конкурска катышканга. Ал эми картайып салдыңыз го. Өзү 30га жакындап калдым деп. Жок, ал эми ар бир конкурстун өзүнүн форматы болот. Мынча жашка чейин депчи. Кээ бир конкурстар 80 жашка чейин конкурстар бар. Кээ бир конкурстар 18-25 жашка чейин. Кээ бир конкурстарда мен уже өтүп кеттим, мен албайт уже. Ошол тиги. Мисал үчүн кайсы? Новая волна. Ошол жактарга уже албайт да. Калган мындай свободный конкурстарга катыша берсе болот. Көп эле көрүп жүрөм, 50 жашка чейинкилер деле катышып жүрбөй. Тима, ошол кездеги жанагы 2013-жылдагы алтын үнү жеңген убактагы сезимдердин мен акчасын деп такыр сурагым келип атат. Канча экен ошол кезде? Акча бар белем да, гран-при канча эле? Гран-приге негизи ошо министрдин грамотасы бар болчу. Министрдин да. Өзү катышкан министр. Ошо министр өзү катышкан, анан андай өзү да конкурсант болуп катыштыр деп. Ошол жюриде отурганда, анан Бегалиев өтө күчтүү адамдар жюриде отурганда, композитор. Анан акчасы көп деле эмес болчу, конверт болчу. Канча эле ошол? Эсимде жок. Анда ошол Антө эсте жок. Жок, чын эсимде жок, ал конвертти мен колума алган жокмун, башка адамдар алган. Ким алып кетти эле? Ошол эменин продюсер алган. Анан ал жерде деген байге деген ал типа мындай байге деп берилген акча эмес да, мындай эле берилген подарок болуп эле берилген акча да ошо. Мага кичине болсо да осу тийгенге репсиде жоксузбу? Берилген. Ал мен катыштым эле. Ал ошо. Мен ырдадым эле деп. Ошол жерде баягы конкурсту өткөргөндөр алар эч кандай акча койгон эмес. Алар статуэтка койгон, алтын үн деген атты койгон, министрдин диплому койгон. Биз ошого аябай ат салышкансыз. Жарышканбыз да. Себеп дегенде ал дипломду алсак, биз башка конкурстарга, чоң конкурстарга катышканга уже путевка болчу да бизгечи. Жолдомо болду, Анан жолдомо алып катышып келдиңизби? Ошонун аркасында. Жок, андан кийин ал конкурсту уткандан кийин мен чыгармачылыктан бир аз алыстап катышпай калгам. Ошондо сиз жеңишке ээ болгондо кайсы ырдырдаган сезимиңизде барбы азыр? Ал жерде Абидин Темиров агайыбыздын Ала тоо деген ырдырдагам. Ошол ырдырдагам, анан так, кайсы ырдырдадым эле. Анан дагы бир ырдырдагам, эсимден чыгып калды. Жана конверт алып кеткен эле баары эсиңизден чыгып кетти да. Эң өкүнүчтүүсү ушул болуптур. Жок, эң башкысы алтын үндүн ээси болгон Тима Мукашев бул чыгармачылыгындагы эң бир сонун башат болуш керек да. Көп эле ырчынын бул кыялы болуш керек мына ушундай чыгармачылыктын башталышы. Ооба. Анан уруксат болсо дагы кошуп кетейин. Биринчи бул экинчи эле мен катыштым да, экинчи поток. Мен биринчи потокто жалаң эстрада ырчылары катышкан да, ал жерде Ильяс Абдыразаков, Курал Чокуев, Нурлан Насип ошолор катышып, ал жерде Курал байке уткан. Анан экинчисинде мен уттум да. Анан мен утканда ал жактан да башка продюсерлер ошо көргөнү келишти да. Эми баягы жаш талант чыгып атат, эмени утуп атат, уже элдер көрүп атат, тартылып атат. Анан продюсерлер келип сунуштар болуп, мен аябай өзүмдү эме деп сезгем да, мындай башкача сезимдер болуп, мен болду, звездамын деп сезгем. Студентсин, жашым чалбачы мага. Жашпыз да. Болду, мен учтум, кеттим деп ойлогом да. Азыр бир-эки жазам, хит болом деп ушундай сезимдер болгон да. Анан кийин азыр ойлосом ошол кезде балалык сезимдер, балалык нерселер болгон экен да. Бул дагы болсо бирок чоң ийгилик ошол убакыттын. Ооба.
Анан өзүңүз айткандай эле канчалаган продюсерлер сунуш кылган экен. Өзүңүз да звезда болуп келет, анан эмнеге анан алыстап кеттиңиз? Ошол өзүм жеке себептерим менен эле алыстап бир 2-3 жылдай ырдабай Ден соолук байланыштуу. Ырдабай жүрдүм, анан кайра 2015-тен баштап ырдап баштадым. Ошо Канат Култаев байкебиздин школасы ачылып калды. Биринчи шоу бизнес деген ошол школага барып, ошол жактан Канат байкебиз мага жардам берип, ырдашың керек деп, жакшы сунуштарын айтып, жада калса таланттуу бала экенсиң деп, ошо школасына бекер окутуп, ошондой кылган. Анан ошол жактан окуп, алгачкы чоң чыгармачылыкка кадамдарын таштап, Арман деген ырымды ошол жакта окуп жүргөндө презентация кылдым. Презентация кылып, анан ал кезде Музово аябай жакшы болчу да, Музового чыксаң анда звездасың да. Анан баягы клим Музоводон кетип атат. Мен өлө сүйүнүп, Музоводон мен климим кетип атат деп ушундай болчу да ал кезде. Музово менен Муз канал менен Супер Инфого чыксаң болду, уже звезда элең ал кезде. Ошондой болчу. Анан ошондой сезимдер болгон. Ошо 2015-тен баштап эле чыгармачылыкта аралашып жүрөм. Кээде бир жылда бир ыр жазып коем, кээде 2 ыр жазып коем. Ал эмнеден көз каранды? Ал эми кээде чыгармачылык кризис болот. Кээде калоо болбойт. Кээде бир ырың жазып алып, ошону билбейм, эмне раскрутка кылып айлангыча эле бир жыл өтүп кетет да. Айланып, ал ырың менен тойлорго чыгасың, анан бир жыл өтүп кетет. Бирок былтыркы жылдын эсебинен мен 3 ыр чыгардым. Быйыл андан да көбүрөөк чыгарганга аракет кылам. Буюрса. Чыгармачылык кризистен эмне? Эми болот да, кээде идея келбей калат. Кээде бир ырды жазайын десең, же өзүнөн өзү эле кармалып, же аранжировкасы бүтпөй калып, же бир нерсеси жакпай калып, ушинтип эле узарып кетет. Анан ал ырды бир какой-то бир убак өткөндөн кийин ал такыр эле ырдагың келбей калат, ушундай. Менде ошондой да. Ал учурдан кантип чыгыш керек? Эмне жардам берет? Ал учурдан бир мотивация керек. Тура кой кыргызым. Мотивацияны неден аласыз, макул анда? Мотивацияны мен досторуман алам көбүнчө. Карзыгышы. Мага бекер берет достор. Сөз мененби, тигма сен кыйынсың, сен мыктысың же кандай? Сөз менен, анан эми алар ырды жаратканда көбүнчө могу ырдашың керек, блин, вообще бомба. Могу разы учат. Ушуна мотивация берет да, ушундайчы. Анан сен давай ырдайм, давай азыр ырдайбыз. Ушинтип анан жаралып калат да бизде көбүнчө. Көп сөздөр бар экен да. Ошодо. Бомба, учат, кетет, өтөт, хит болот. Да эмне ушу толтура экен да сөздөр. Бизде эле үйрөнүп албайлы. Бүгүн бизде конокто бир канчалар учкан, бир канчалар кеткен да. Ал эми ошо ырлар учуш үчүн, бомба болуш үчүн кандай болуш керек? Баягы эле сапаттуу болуш керекпи же андан башка дагы аткаруучудан дагы көп нерсе көз карандыбы? Ал үчүн өзүң бомба болушуң керек да. Өзүң кандай? Болсоң болдуң, тима да бомба болду. Ырчылар сезимтал болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде сезгенди билиш керек, ошондо ыр жакшы чыгат деп ойлойм. Кайгылуу ыр болсо, кайгылуу кылып сезип жүрөгүң менен ошону жүрөктөн ырдаган ыр жүрөккө жетет деп сөз бар го. Ошондой эле шаңдуу ыр болобу? Мисалы бир кызга арналса, бир кызды элестетип алып сезип, кайра барасың, сезип ырдайсың да. Келтабыз. Анан кайгылуу болсо, өзүң ошол образга кирип ырдайсың. Ошондой нерселерге билим дагы көп жардам берет да. Мисалы биз окуп жүргөндө актерский мастерство деген сабак кирет эле да. Ошол сабакта мисалы түлкү бол десе түлкү болосуң, итти туурайсың, тоокту туурайсың, ушундай нерсе туурайсың. Ошол чыгармачылыкта жардам берет экен да, себеп дегенде сен мисалы кайгырбай эле жүрөм да, мен азыр бактылуу болуп жүргөн учурда кайгылоорду ырдаш керек болуп калат. Анан ошол образга тарс бактылуулуктан кайгыга кириш үчүн актердук чеберчилик талап кылынат да.
Ошону айтып коеюн дегем. Жаңырмады дас, Тима. Бүгүнкү күндө аманы сен жаңыр менен келип, жаңырды жалпы көрүүчүлөргө, угуучуларга тартуулап, эң керемет чыгарма болгондагы биз сиздерге айткан ошол учурда көрүүчүлөрүбүз дагы айткан болуш керек экран артындачы. Келип бергениңерге рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ошол учурда эми убакыт деген убакыт турбай. Жыйынтыктоо сөз кылсын. Калды. Эркин микрофон. Анда бардык көрөрмандарга дагы бир жолу ысык салам. Баарыңыздарга рахмат. Сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Ушинтип эл менен байланыштырып, биздин чыгармачылыгыбызды бөлүшүп дегендей сиздерге рахмат. Ошол мекенибизде тынчтык болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Затым менен Тима Мукашев. Чоң рахмат сизге дагы чыгармачылык ийгиликтер. Жалаң өзүңүз айткандай уча турган бомбаларды жаратып жүрө бериңиз. Кете турган, Азыр болсо кайсыларды угабыз ошондо? Азыр калың сени чекиттей деген. Кудай, калың сенин чекиттей. Калбарлар деги экранга жакыныраак болуңуздар бизге. Ооба, булар ушту экен, булар кетти экен, булар хит болду экен, булар бомба болду экен. Өзүңүздөр баа бериңиздер, сөзсүз түрдө ошол учурда биз дагы болушунча аракет кылабыз. Четте калбаган. Ооба, четте калбаганга. Калабыздар. Кайырмак көзүң алды билип, канаттың окшойт жүрөктү телип, сүйгөнү мына кем болдум, келбетиң мени аскыры билип, калың сенин чекиттей, жүрөгүмдү эзилтей, ачык койчу көрүнсүн, элиңе бекитпей, калың сенин чекиттей, жүрөгүмдү эзилтей, ачык койчу көрүнсүн, элиңе бекитпей, ачык койчу калыңда, элиңе бекитпей. Күндүн ордуна сен чыксаң келип, жаныңда болом, мен нур болуп кирип. Айдын ордуна сен чыксаң жарып, жылдызың болуп, жүрөмүн бийик. Калың сенин чекиттей, жүрөгүмдү эзилтей, ачык койчу көрүнсүн, элиңе бекитпей. Калың сенин чекиттей, жүрөгүмдү эзилтей, ачык койчу көрүнсүн, элиңе бекитпей, ачык койчу калыңда, элиңе бекитпей. Калың сенин чекиттей, жүрөгүмдү эзилтей, ачык койчу көрүнсүн, элиңе бекитпей. Калың сенин чекиттей, жүрөгүмдү эзилтей, ачык койчу көрүнсүн, элиңе бекитпей, ачык койчу калыңда, элиңе бекитпей. Баракелди. Добушуңуздар дайым эле жаңыра берсин дейли деги койчу. Азыр экран артында турган калы чекитте, бул дым эле сулуу бекечтердин бардыгы эриндерин жашырбай эле ачкысы келди окшойт. Ооба, мага чын эле аябай таң калтырат да ушул нерсечи.
уячаңа балық үчкүн келет дейт, анан кайрылып калың сенин чекиттей, ачып койчу эриниңе бекитпей. Эмне деген сөздөр, Каяктан алат ушундай? Каяктан табылышты булар? Зарлык мырза, азыр бизди көрүп турган болсоңуз, бизге байланышып каяктан алганыңызды айтып коюңуз. Биз жооп күтөбүз. Чындыгында бул сөздөрдү күнүмдүк жашоодо колдонбосок дагы ырлардан угуп турганыбыз кубандырат. Ооба, ошол эле учурда баягы мурункулардын ырлары аябай керемет болгон экен, сөздөр дагы өзгөчө болгон экен деп айтып калгандар бар го азыркы учурдачы. Кийин дагы бир муун алмашканда, ушул ырды укканда, карачы айды, Калың чекиттей деп эле. Калың чекиттей, эриниңе бекитпей деп, карачы эмне деген гана уйкаштык, эмне деген сөздөрдү табышкан деп бир ушундай бир убакыт керек болуш керек да. Муун алмашканда. Ал эми биз болсо көрүп жаткан көрөрмандар балким азыр көлдүн жээгинде туруп көрүп жаткандар, андыктан азыр ысык көлдүн жээгинде болсоңуз, ошол толкундардан энергия алып жатсаңыз, биз сизге салыңыз мыкты болсун дейт. Ал эми күнүңүзгө, кечиңиздерге көрүк кошкон сон шоу программасы сиздер менен коштошпойт. Болгону кайрадан эртеңки күнү эфирден жолугушканча дейбиз. Ошол учурда мен Айзада силерге ыраазычылык билдирем. Бар болгула. Бүгүнкү күн сиз менен баягы кызматташуу, сиз менен иштешүү бир эфирде болуу аябай жагымдуу болду. Таанышканыңыз үчүн кайрадан. Бат-баттан көрүшүп туралы ушул жерде. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз, биз жаңыдан таанышабыз. Мына ушундай энергия менен буюрса эфирибизде бүгүнкү түз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.